Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Көрсөтүүдө ыйык жазуудан кыска жана нуска насаат. Бүгүнкү биздин темабыз Библия бул чындык. Библия чындык экенин далил катары биз ыйык жазууга кайрылып, ыйык жазуудан Жакан 17 бөлүм 17-аятты меселге окуп берсем. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта, сенин сөзүң чындык. Ыйык жазуу айтат, жараткан Теңир чындык деп. Кудайдын сөзү чындык деп. Кудайдын руху чындык деп. Кудайдын осуяты, мыйзамы чындык деп айтат да. Ана мен дагы ушул негизинен чындыкты Библия аркылуу тапканымды айтып кетким келет да. Мен дагы ушул эң биринчи ушул Кудайдын сөзү Библия колума тийгенде, ушул аркылуу Кудайдын керемети менен ачылыш болуп, ушул аркылуу бул Библия Кудайдын сөзү экенин, Кудайдын чындык экенине чын жүрөгүмдөн ишенип, ана кызыгуу пайда болуп, изилдеп окуп, ана ушул аркылуу мен Кудайды таанып билип, Кудайдын жолун билип, чын эле Иса Машаяк куткаруучу экенин, чын эле ал чындык экенин, чын эле ал Теңир падыша экенин, ал өлгөндөн кайра тирилгенин баарын билип, түбөлүктүүлүк жөнүндө астыдагы күтүп аткан баардык чындыктарды билип, ушул аркылуу ана Кудайдын жолунда, Кудайдын батасында жашап атам да. Урматтуу бир туугандар, эгерде силер жалганда жашап, караңгылыкта жашап, бирок чындыкты издеп, чыныгы жарыкты издеп атсаңар, анда силер Кудайдын сөзүнө кайрылсаңар, Кудайым ушу өзүнүн сөзү аркылуу силерге чындыкты ачып берет. Анткени Кудайдын сөзү чындык. Анткени Кудайдын сөзү аркылуу гана биз жарык боло алабыз, ыйыктала алабыз жана Кудайдын жолун биле алабыз. Кудайым силерге батасын берсин. Амин.